Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жалпы спорт сүйүүчүлөрү, акыркы мезгилдерде адаттан көп берилген суроолордун бири Бусурманкул Абдибайыт уулу качан беттеш өткөрөт? UFC'ге чыгабы? М1 глобал уюмунун чемпиондук куруу үчүн качан беттеш өткөрөт? Жана башка ушул сыяктуу суроолор. Андан сырткары буга чейин UFC уюму менен келишим түздү делген Азиз Сатыбалдиев эмне үчүн али дебют жасай элек деген суроолор. Чындыгында бул эки суроого тең жоопту мушкерлерден алуу дээрлик мүмкүн эмес. Себеби алар маалыматты билсе дагы, уюмдардын инсайттык кабарларды чыгарууга тыюу салганына байланыштуу азырынча үн ката элек. Бирок үстүдөгү суроолорго анча-мынча жоопторду таап көргөнгө аракет кылалы. Ага чейин биздин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Алгач Бусурманкул Абдибайыт уулу качан октагонго кайтат деген суроого жооп издеп көрөлү. Акыркы жолу Алай Каймана ысымдуу спортчубуз октагонго мындан дээрлик 1,5 жыл илгери украиналык Андрей Лежнев аттуу мушкерди жеңгенден бери чыга элек. Андан кийин жарым жеңил салмакта ваканттык же бош калган титулга биринчи талапкер дал ушул кыргыз мушкер экенин М1 глобал уюму расмий маалымдаган жайы бар. Бирок кийинчерээк Вадим Филькенштейн башында турган промотердик компания финансылык кыйынчылыктарга кабылып, кийинки турнир качан өтөрүн пландай албай калган. Анткени менен кытайлык WCG аталышындагы уюм М1дин аброюн аз да болсо жаап кетүүгө аракет кылып, ортолук мелдештерди өткөрүүгө келишим түзгөн. Өтпөй Кытайда коронавирус илдети кучагын жайып, натыйжада М1 глобалдын чоң мелдештери убактылуу жабылды. Ооба, коронавирус КМШ өлкөлөрүн айланып өткөн жок. Россиядагы карантиндик чектөөлөрдү киргизип, жашынганга аргасыз болду. Анткени менен 2020 жылдын жарымынан соң расмий Москва көрүүчүлөрсүз иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берди. Бул учурда Россиянын ACA, RCC, GFC, Fight Nights Global сындуу чоң уюмдары акырындык менен турнирлерди өткөрүүнү пландап жатты. Бирок Россиянын тарыхында эң көп турнир өткөргөн М1 глобал уюму финансылык көйгөйлөрдөн улам турнир өткөрө алган жок. Ошон менен катар биздин алдыңкы мушкерлерибиздин бири Бусурманкул Абдибайыт уулу дагы октагонго кайта албады. Албетте, дээрлик 1 жыл мелдеш уюштурбаган уюмдан келишимди жокко чыгарып, ары карай башка иштер менен алек болсо да жарашмак. Бирок көп эмгек кылып, титул үчүн беттешке жеткенде, андан баш тартуу бул өз эмгегине күйбөгөн кадам болуп калмак. Андыктан мүмкүнчүлүктү күтүү Бусурманкул үчүн туура вариант болуп калды. Себеби М1ден курун алса, анда UFC менен келишим түзүү алдаганча жеңил жана бат болмок. Учурда Бусурманкул Абдибайыт уулу өзүнүн чеберчилигин күчтөндүрүү максатында Дагестан Республикасында 2 айлык окуу машыгуу жыйынын өткөрүп жүргөн чагы. Азырынча М1 глобал уюму кийинки мелдеши жөнүндө эч кандай маалымат бере элек. Балким Кыргызстанда мелдеш өтүп калса, Алай Каймана аттуу мушкерибиз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлчүдө. Бирок былтыр Эрем спорт клубу аталган уюмду Кыргызстанга алып келет деген сөздөр азырынча жөн гана куруу сөз боюнча калууда. Ким билет, башка спорттук клуб же компания бул чоң мелдешти уюштурууга кызыктар. Эмнеси болсо дагы М1 глобал жакынкы аралыкта турнир өткөрүп, кыргыз ММА сүйүүчүлөрү көптөн күткөн беттешти өткөрүп берсе деген гана ниет. Былтыр кыргыз ММА сүйүүчүлөрүн кубантып, Азиз Сатыбалдиев UFC уюму менен келишим түздү деген маалымат тараган. Бирок али мекендешибиз Ultimate Fighting Championship'тин октагонуна чыга элек. Көпчүлүк спорт сүйүүчүлөрү эмне үчүн Азиздин дебюту кечигип жатканына кызыктар. Ички булактардын маалыматына караганда, Сатыбалдиевке өткөн жылдын октябрь айында өткөн Хабиб Геджи башында турган мелдеште реалдуу шанс түзүлгөн. Себеби Умар Нурмагомедов жана Сергей Морозовдун ортосундагы беттеште орусиялык мушкер ооруп калганына байланыштуу казакстандык спортчуга каршы чыгуу мүмкүнчүлүгү кыргыз мушкеринде чоң эле. Себеби дал ошол учурда Алайхан Каймана аттуу мушкер мелдеш орун ала турган Бириккен Араб Эмирлигинде болчу. Бирок жыйынтыгында биз күткөн Морозов Сатыбалдиев беттеши орун албай калган. Эмне үчүн бул беттеш болбой калганы жөнүндө коомчулук дээрлик билген жок. Буга Азиз Сатыбалдиев дагы жооп берүүдөн баш тартты. Ички булактардын айтымында Умар Нурмагомедов ооруканага түшкөн мезгилде Азиз Сатыбалдиев Кыргызстанда болуп калган.
Себеби UFC 254 мелдешине чейин мушкерлер аралында өткөн 2 турнирде тең алмашууга чыгуу мүмкүн болгон эмес. Андан кийин Дубайда жашап машыгуу кымбатка тургандыктан Азиз Сатыбалдиев Бишкекке кайтууну туура көрүп келе берген. Натыйжада ар кандай тесттерди тапшырып, кичи изоляциялык карантиндерден өтүп, Дубайга жетүү кыргыз мушкерине көп убакыт талап кылгандыктан аракеттер болгонуна карабай Азиз Сатыбалдиев командасы менен чогуу Бишкектен чыга алган эмес. Ошентип UFC кыргыз мушкерине беттешти берип турса да, аны кабыл алуу мүмкүн болбой, Морозовго каршы беттеш өткөн эмес. Албетте, бул ички булактардын айткан маалыматы, андыктан 100% ушул вариант туура деп айтуу да кыйын. Анткени менен ушул вариант чындыкка жакын келип тургандай. Эми кийинки беттешин качан өткөрөрү азырынча белгисиз бойдон калууда. Бирок такталбаган маалыматтарга караганда, январь айына пландалып жаткан Яс аралында өтө турган UFC'нин 3 мелдешинин биринде Азиз Сатыбалдиев кайсы бир мушкерди алмаштырып чыгып калышы мүмкүн. Же балким алдын ала беттеш берилиши дагы ыктымал. Эң башкысы кыргыз мушкери өз мүмкүнчүлүгүн жакын аралыкта алса деген ниет. Урматтуу достор, Ала Тоо спорт каналына жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Буйруса расмий маалыматтар чыгар замат, аны сиздерге жеткизүүгө аракет кылабыз.